Сага тиешелүү токтом бар. Бирок кадастр каттабай жатат. Эмне кылсаң болот? Ошондуктан өтө маанилүүсү сиздин токтомуңуз кайсы жылы чыккан? 2000 жылга чейин чыкканбы же 2000 жылдан кийин чыкканбы? Эмне деп чыккан токтом? Менчик укугу деп чыкканбы? Пайдаланууга чыкканбы? Өздөштүрүүгө чыкканбы? Ушул токтомдун өзүнүн мааниси жана чыккан токтомдун жылы өтө маанилүү. Себеби 99-жылы жер кодекс кабыл алынганда ал жерде өзүнүн нормалары бар. 2000 жылга чейинки чыккан жанагы укук аныктоочу документтер кандай катталыш керек, эмне болуш керек. Так көрсөтүлүп койгон. Андан кийин 2000 жылдан бул жагын алган токтомдор, чыккан токтомдордун тартиби дагы бир өзгөчөлүгү бар. Ошондуктан сиз колуңуздагы токтом кайсы жылы чыккан жана ал жерде кандай укук бекитилген? Пайдалануу, ижарабы, же болбосо жер үлүшү катары, же турак жай куруугабы, же чарба жүргүзүүгө, же өздөштүрүүгө өтө маанилүү. Ошондуктан кадастр эгерде каттабаса, сиздики мыйзамдуу деп эсептесеңиз, сиз кадастрдын аракетине, ошол органдын аракетине даттанасыз. Сотко даттанасыз. Биринчи сиз ошол жогору турган органга даттанып, анын жообун алгандан кийин сиз сотко барасыз. Эгерде андай кылбасаңыз, сот кабыл албайт. Ошондуктан токтомду каттабай жатса, анда сотко ошол токтомду каттоо жагын милдеттендирүү талабы менен сотко барасыз. Демек соттун чечими сиздики мыйзамдуу боло турган болсо, ал ыйгарымдуу органды каттоо жагын милдеттендирип берет. Сиз ушул тартип менен кете аласыз. Демек токтомдун чыккан жылы, магызы өтө чоң мааниге ээ. Бирок каттабай жатса сот аркылуу милдеттендирсеңиз болот.